Сен премьер-министр емес, айыл өкмөттү кетире албайсың. Сіз азыр глобалдуу нерселерди айттыңыз, ал мыйзам чыгарыш керек, аларды аткаруусын көзөмөлдөш керек да, парламенттин негизги функциясы, туурабы? Азыр анда функцияларын депутат толук көлөмдө аткара албайт. Себеп баш мыйзам өзгөргөндөн кийин депутатта полномочий дээрлик калган жок. Иштеп аткан өкмөттү мыйзамдардын аткаруусун ким аткарышка? Аткаруу бийлиги деп аталат, натойы ошонун аты. Алар аткарбай койсо, сиз сүйлөп кала бересиз жөн элечи. Эчтеке кыла албайсыз. Андай шартта сиз барып депутат болуп эмне кыласыз? Каражат кетиресиз, нерв кетиресиз, душман ашырасыз. Толк жок да, баягы орусча айтканда. Андай шартта, андай полномочиялар үчүн жеке мен көрөшпөйт элем. Эми бараткандар кандай бир мотивациясы болуп, баягы сиз айтып аткан деңгээли төмөнүрөөк кандидаттарды айтып атасыздар. Аларда өздөрүнө койгон бир мындай максаттары болуш керек. Элге көрүнүп, бир ишкер жаш жигит жолугуп калып эски ийнелерден. Кандай жашоо деп сурап калсам, жакшы, Россияга бардым, окат кылдым, үй салдым, үйлөндүм, машина алдым, эми бир депутат болуп коеюн дедим эле дейт. Эми баягы to-do list бар го. Мен мынтишим керек, тинтишим керек, Дубайга азыр деле мына жогорку кеңеш кетип атат, мына азыр кире калайын деген депутаттар бар азыр. Жогорку кеңештин суроо өткөн, кайсы бети менен барып 2 ай мөөнөт калганда, тем более 1 жыл. Жогорку кеңештин мөөнөтү 2,5 жылдан өткөндөн кийинчи депутат Кудай табалым өлүп калса ордуна эч кимди алып келбеш керек экен. 120 орундуу парламенттен азыр 300дөн ашып кетти. Бюджеттен акча берилген деп бирдеме кылыш керек да аны. 10 жылдан кийин Кыргызстандын калкынын жарымы экс-депутат, бир 15% экс-министр, бир 5% экс-президент качканы, тозгону болуп. Андай эл болбойт. Биз парламенттик системаны, депутат деген институтту ашмалтайын чыгарып идик да. Эрежелер өзгөргөндөчү, мурдакы эрежелер менен 10-жылдагы редакция менен бармакмын. Жана аракет кылгам. Себеби ал жерде депутаттын жана аткаруу бийликтин премьер-министрдин олуттуу, аябай масштабтуу укуктары бар эле. Азыр андай эчтеке жок. Сен жөн эле кнопка баскыч болуп баруунун мен ойлойм кереги жок.